Бағбандар, сіздер үшін қызықты бір маалымат. Ассаламу алейкум. Сіздер мен Баға Сүрі Қырғызстан каналы Бекболот Ғыламов. Гиласта жел болсам өрікті мына ушундай нерсе бар. Егерде өзін-өзі чаңдаштыруучу сорт болса, демек алардын аталыгы энеликтин моюнчасынан узун болот. Егерде тескерисинче болса, энеликтин моюнчасы аталыктан узун болса, көбүнчө бул стерилдене турган сортторго кирет. Табиатта Кудайым ушундай нерсени жараткан. Көпчүлүк жапайы сорттор, урук калтыра турган сорттордун көпчүлүгү аталыгы энеликтен узун көрүнөт. Эгерде мына ушундай воловойго окшогон сортторду кыйыштыруу жолу менен сорттор тандалып алынган болсо, демек бул сорттор жаңы чаңга муктаж болот. Ошол себептен алардын энеликтин моюнчасы узун болот. Табигатта ушундай. Азыр көрүп турган гиластын гүлү сиздерге көрүнөбү? Эгерде көрүнсө, ортодогу энелик моюнчасы узун болуп турат. Келиңиздер, бул жактан дагы карап көрсөтөйүн. Бул воловой 3-чү гилас. Өзүн-өзү чаңдаштырбаган сортторго кирет. Буга жаңы донор сорттордун чаңы керек болот. Мынакей. Аталыгы көрүнө турган болсо, демек мунун энеликтин моюнчалары узун. Мынакей. Мына ортосунда көрүнүп турат. Мына ушундай. Мен колума көңүл бурбаңыздар, мен азыр көмүр ташыдым. Анча комментарийга уруп колуңду жууп албайсыңар дейсиздер го. Кол жууганга азыр убакыт жок. Мына туугандар. Мына ушул воловой гиластын 3 күндүк мөөнөтү бар. Мына ушул рецептидүү абал 3 күнгө чейин созулат. Бүгүн 25 градус күндү көрсөтүп турат. Демек, эгер ушундай жогору градус боло турган болсо, гиластын чаңдашуусу бир аз кыйыныраак болуп атат. Сөзсүз түрдө айланасында 25 метрге чейин желтая драгана, Наполеон, шпанка, эгер бирдей гүлдөй алса, Светгард, Скена, желтая драгана, башка сортторду чаңдаштыруучу катары койсо болот. Рецептидүү абал ысыкта өтө азаят. Эгерде күн өтө ысып кете турган болсо, анда жерди муздатыш керек болот. Суу койсоңуздар болот. Чаңдаштырганга аселларылар жок. Азыр баягы сиздер не деп айтасыздар? Бизде эшек ары деп коет экен муну. Түктүү арылар бар го, жапай арылар. Мына ошолордон чаңдаштырып жатат эле. Азыр азайып калып тургандыгыдай. Мынанда даана көрүнүп турат. Эгерде байкай турган болсоңуздар, аталыкка караганда энеликтин моюнчасы кеминде 0,5 сантиметрге узун болуп турат. Мына ушундай туугандар. Эгерде багыңыздарда ушундай энеликчеси узун болсо, демек чаңдаштыруучу коюш керек. Байкап көрсөңүздөр болот. Энелик моюнчасы кыскалар бар, энелик моюнчасы аталык менен тең болгондор бар, узун болгондор дагы башка сорттордо кездешет. Дагы бир нерсе сиздерге көрсөтүп кетейинби? Мына ушул эмне кызматты аткарат? Желекченин ортосунда аталык менен бирдей короздун таажысындай болгон аталык менен бирдей болуп турган ак желекчелерди көрүп атабыз. Мынакей көрүнөбү? Бул эмне кызматты аткарат, эмне себептен пайда болот? Комментарийга жазып коюңуздар. Кызыктуу маалыматты кийинкисинде беребиз. Мына ушул боюнча дагы айтып берем, буйруса. Сиздер менен Бага Сүрү Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар, туугандар.